саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен биз азыр Ош шаарындагы Хыйманов көчөсү жана ошондой эле Водозаборный көчөсүндө келип отурабыз. Бул жерде бир нече күн мурда видео таркаган болчу. Бул жердеги жашоочулар саркындуу сууларны Акбура дарыясына агызып жатканы боюнча видео таркаган. Аны эмесе элдин пикирине алганга биз аракет кылдык. Бул жерде чындыгында эле канализация маселеси бар экен. Анда чынында эле ушул Акбура дарыясына алардын саркындуу суулары агып жатабы же жокпу? Анда ал дагы видеодо сиздерге кеңири айтып беребиз. Арыктагы суулардын баардыгы барып Акбура дарыясына куюлат. Биз ушул аркылуу толгон суулардын баардыгына канча жолу айттык, болбоду. Эми саркындуу сууларды барып Акбура дарыясына куюлуп атат. Баардык үйлөрдө ушу Именов көчөсүндөгүлөрдүн баардыгынын суулары, саркындуу суулар баардыгы барып Акбура дарыясына куюлат. Ушул эгерде бизге канализация куруп бергенде жакшы болот эле. Биз дагы суранып атабыз, эми дагы арыз немелерибизди жазып, ушул көчөдөгү Именов көчөсүндөгүлөрдүн баардыгыбыз саркындуу сууларды бир канализация менен кете турган кылып берсе, аябай жакшы болот эле. Менин жашаганым азыраак болду, ошон үчүн мына ушул былтыры бир кайрылганбыз. Анан кийин канализация тууралуу быйыл дагы кайрылдык. Эми дагы кайрылабыз. Ушул канализация куруп бергенде абдан жакшы болот эле бизге дагы. Саркындуу мындай суулардын кеткени, кирдин суусу, жаман суулар баардыгы кеткени бизге минус эле болуп атат. Барып Акбура дарыясына куюлган. Өтө жаман болот. Жакшы болбойт. Бизде өтө сасып, жаман арыктардагы суулардын баардыгы жаман болуп атат. Бизге келип атат. Эми азыр ушунча жыттанып атат. Жазында, жайында өтө жаман болот. Усалар иштеп атат. Баштарасын чыгартты эле. Мына септик. Мына үйдү, мынанын тагында септик. Мына деле келет. Ач суда чыкпайт. Мынанын ичинде мынага чейин септик кылганбыз. Полный закрытый. Полный системанын булардын сливтери полный канализация менен келип, şu жака 7 метр казганбыз. 7 метр казып, şu жака септик кылып, агым сууларыбыз полный şu жака келет. Канча күндө бир тазалап турасыздар? Канча күндө тазалаганы биздин мына жактын ынды жазынын суулары şu жака келет, şu агым суюбуз. Ал үстү көчөдө Ленина көчөсүндө канализациябыз бар. Канализацияга чыгып кетет. Биз эми ар бир үйдө эми мына септиктин оңдойлору, мына полный келет, şu жака кирет. Септиктин оңдойлору. Вот у нас канализационный полный септик. Полный суда келет. Şu 7 метр казып, баягыда ойдуруп, жаап койгонбуз. Мына кирип көчөнү кара, көчөгө чыкпайт биздики. Эми элдер ушундай экен да, алар эми кимиси Кудайдан корккон ки сүйүнүр, төкпөйт экен. Эми кирдин жууп көчөгө төккөнү туура эмес өзү. Эми эми элдер жалып кылат, биз дагы жалып кылатабыз. Что наречки, эми ошол жерде биз бала чакабыз киринет, башка нерсе болот. Эми туура эмес ошол нерсе. Эми айтып атат, мына эжелер көйгө койгон айтып атат эми. Ушу арыктын ичинде ар бир агып атат. Эми ошо ыйыкты кимге айтыш керек? Ким угат аны? Ар ким барып ошо нерсени чече албайт экен да. Ар кимдин үйүнө барып айтыш болбойт экен. Эми мына мы тоже делаем то, что пускай тоже делают они. Что у них тоже, что дома было септик, что септикке түшсүн. Чыкпасын суу эч келет, чыкпасын көчөгө. Мына көчөнүн жайында шу көчөнүн акыбалын көрсөм коркосуң. Үйгө кир жууп, илип койсоң чаң көтөрүлүп кетет. Эми экен аны көчөттөр кара, жолдорду көчөт. Эми нельзя так, мы тоже люди жить, мы должны жить, правильно? Эми ошончолук болбойт да. Эми кылсын. Биз дагы ошого акча сарап кылып, септиктер удырсын шуларам. Вот сколько лет у нас стоит вот эта вещь? Мына водопроводный көчөдөн. Жетите катын барып эле талап койду.
айтты жетіде қатын эле. Талады? Жетіде тара немеге айтты, қана чыққылачы деді. Остановканы оңдап бергілі, ана кейін мына жерде деге мусорларды алып бергеді. Ертесі мусордың бірін қойып алып деді. Ошо 4 қатын жетпейді да бізгечи. Аялдар болуш керек да, айтыш керек. Мен чоңулушка деп айткам, мына жерден ар бириңердин үйүнө кирсем, аялдарыбыз барат, мен бүгүн бара албайт элем. Дешип эч ким сыйлашкан жок. Дагы бир трансформатор керек болот бул маалagачы. Себеби бул маалада азыр эртеге кыш болгондо бүлбүлдөй эле калат. Менин оюмда. Мен го өзүм бул жака линия меники бияктан эмес. Бирок мен постоянно кирсем мына кол коңшунун үйүнө, кыштын күнү зорго эле калат. Зорго жандырабыз. Ушундай. Ошон үчүн трансформатор сөз коюп бергиле десем, мен алдымда эч ким болбоду. Анан кийин ким айтасың? Койбом деди. А? Койбом дептир. Койбойм деди. Койбойм дептир. Ана жактан мусорларды бүт неменин бассейн астында мусорлар жатат деп катынар айтты эле. Эртеси келип мусор чогултуп алып кетти. Канализация болбосо бул суу ага берет, сасылтан балдарыбыз касал болуп атат, бар жок болуп атат бу жерде. Даже тоокторубуз ham өлүп атат бул инфекция. Экште үште тоок кармаса, Ол ham өлүп калып атат. оям өлүп калып атат. Жолдун акыбалын карагыла. Мына жактан суу келет, жалап кетет. Жол чаңгыйып. Мен мына үйдө жашайм. Кийимин жууп илип койсоң, эртемен турсаң кийимиңде акыбал жок, чаңынан. Эми эмне кылыш керек муну? Жаап бизге жардам берсин. Болбосо шу келип жардам берсин, şu жерде оңдоп берсин бизге. Мына суларды жийиштирсин, агынды суларыны. Бардык үйлөрүбүздө өзүбүз септик кылганбыз, септигибиз бар. Агынды сулар, мына кара агынды суларыны. Эми бала чака көчөдө ойнойт экен, шуга колун салат. Башка кылат, эми билбейм. Азыр мына речкага агып атат деп, речкадан чыгып атат. Суу шу полный агып суу речкага түшүп кетип атат. Ал дагы бизге окшогон элдер ояктан суу ичип атат. Мына ушул жерде жашайсызбы? Gel mana bizde septik var, biz halam su taşlarız, gel mana. Mana septik. O sen öşülerge barıp aytayır, onları. Yerde barında septik var. Бул мына септикке окшоп жатат го. Кандайча? Kaynak tosunmam, mana oğlum tubadan gel bana septik'e koşulat. Bana septik isemizi açıp taşlayamaz. Мына жактан агып жаткан суу каяктан? Bu kırakta su, kol polmanda su içerisi, öş su. Taza su ne kasatsı etmeydi. Ularda biz savun su taşlayabız. Азыр мына турбанын каяктан келгенин көрсөтө аласызбы? Ha, mana ona, mana. Ne iş, öşeden ulanıp, onun tayında, bakın ne Tosuvatta taşlarlar. Buna ketilip kolar. Bana ketilip kolar. Gördün mü bana? Bayağıdan bu yakı kelip getirdi. Түшүнүктүү. Bizde buna biz bu için etamını içersen varıp şimdi tayına kalsın hayatın içinden kandarlık terim ben. Üretmezse ne bir canan söyleşir. Ve biz Yemina köşesinde yaşayız. Көп жылдан бері мына суыбыз мынандай кирді жууп туруп мына жака төгө беришет арыкка. Ол барып туруп Акбарат дарыясына куюлат. Ошон үчүн эң керектүүсү бизге канализация куруп берсе, мэриядан болобу, биз өзүбүз деле жардам берет. Канализация куруп берсе, көчө аябай катта көчө. Анан мына жерде жолубуз чаңып атат, асфальт кылып бериш керек. Балдар көчөгө чыксы кыйын, чаң. Болгону бир 50 метрдей жер.